албай келген үчүн эле келдим дегендер да бар. Сиздин бул кызматыңыз жана мамлекеттик тил улуттук комиссиясынын жетекчиси катары эмес, сизди Кыргыздын дөөлөтүн, маданиятын, руханий байлыгын терең билген, ошону талдап бере алган илимпоз катары билебиз. Кош келипсиз, бар болуңуз, сизге да ийгиликтерин каалайбыз. Азыркы лекцияңыз ийгиликтүү өтсүн. Алгач бардык мекендештерге ыраазычылык билдирем. Себеби мекенден алыс жүрсөңөр дагы ушул жерде ынтымагыңарды, биримдигиңерди көрсөтүп, уюшуп, Кыргыздын көөнө касиетин сактап, улуттук баалуулуктарын жоготпойлу деп, сыртта жүргөндө атылуу сезим күчтөнөт эмеспи? Анан болгон аракетиңерди ошого жумшап, өзүбүздүн Кыргыз деген атыбызга затыбызды жараштыра, ушул жерден татыктуу өмүр сүрүп, өтөн жерде болсо дагы Кыргыздын жүзүн сактап келатканыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушул жерде 2-3 күндүк иш сапарында мен кече күнү биздин БДР катарда болгон Кыргызстан деген атты алып жүргөн биздин павильондо дагы бир чоң иш-чара өттү. Алыс маселада бул жерде биз үчүн канча деген аралыкта ушул жерде да Кыргыздын сөзү, касиетти өнөрүн жаңыртып, маданий иш-чаралар менен аректенүүгө шарт түзүп аткан биздин албетте элчиликтин жетекчилигинде ушундай шарт түзүп, биздин мекендештер менен мындай баарлашып, пикирлешип, суроо жооп талкуу жаратып, азыр Аселердин кандай сонун көргөзмө сабак өткөрдү мастер-класста. Ушундай иш-чараларды байма-бай болуп өтүшүнө өздөрүнүн чоң салым кошуп шарттар түзүп аткан элчиликке дагы чоң ыраазычылык. Анан бүгүн сиздер менен жолугушууда шарт түзгөн ушул элчиликке дагы жол рахмат. Анан мен мамлекеттик жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы кызматын аркалап бизде эми тил саясатын жүргүзөбүз. Анан ушул күнүн жеке убактысын бөлүп, биздин өсүп келаткан жаш муундарга кыргыздын тилин үйрөтөлү, ошол унутуп калбасын, өзүнүн эне тилин, ата тегин, мекенин унутта калтырбай, кимдин баласы, уулу, кызы экенин билип жүрсүн деп, ушу кыргыз тилинен сабак берип жүргөн биздин айымыбызга мамлекеттик тил жана тил саясаты өкүлдүгү кошкон зор салымы үчүн биздин мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиянын ведомстволук сыйлыгы ардак грамота менен сыйланат Токтобекова Таалайгүл айым. Жөн эле ардак грамота менен эгеттирди эстен биздин комиссия тарабынан атайын бөбөктөрүбүзгө ылайыктап ошо кыргыз тилин жеңил үйрөтүү үчүн атайын түстүү иллюстрациялар менен балдардын курагына жараша атайын тил үйрөтүш китептерибиз бар, ошондо сиздерге тапшырып коелу. Бул жерде бир нече аттарды жомоктордон баштап кампадан кандай чейинки эмгектер бар экен, менимче сизге чоң курал болуп берет. Ушул жерден алыста турсаңар дагы биздин кийинки муундарга тилибизди үйрөтүп, тилибиз аркылуу кыргыздын дилин, кыргыздын дүйнөсүн, касиетин, өнөрүн, бардык улуттук баалыктарын салт наркына чейин ушу тил аркылуу кетээрине баарыбыз билебиз. Анан ошондой бир чоң жоопту жүктү аркалап аткан сизге ыраазычылык бар болуңуз. Кыргыздын жерин барбаган жер калган жок, бардык райондордо, бардык удугандарда болуп, ушу кыргыздын салт наркын, маданиятын изилдеп, анан ошонун негизинде иштеп чыккан Кыргызстандын курсу бар эле. Анан быйыл биз былтыр президенттин жарлыгы менен атайын улуттук ден дүйнөлүк бийиктик деген уңгу жолу чыккан. Бул жөнөкөйлөп айтканда Кыргыз Республикасынын идеологиялык доктринасы. Буга чейин биз эгемендикти алгандан бери идеологиябыз жок, ушундай бир боштук болуп, ошол жерин толтура албай, сырттан келген күчтөр таасир этип, кыргыз элинин, кыргыз жалпы эле калкыбызды ушундай бир идеологиялык жактан ар кандай багыттарга тартып, элибизди бириндетип, беш элибизди канча бөлөк багыттарга кыргыз элибизди туш тарапка бөлүп, ошо элибиздин жалпы ынтымак биримдигин бекемдөөчү идеологиялык бир негиз документ жок, саясат жүрбөй атат деген бир чоочулуулар көп болгон. Анан мына азыркы бийликтин кандай болгон күндө дагы аракети күч болуп, мына президентибиз ушундай улуттук ден дүйнөлүк бийиктик деген аталышта уңгу жол, бул доктрина деген түшүнүк, ошону жарлыгы менен бекитип, жыл башынан баштап бардык мамлекеттик органдарга атайын тескеме менен тапшырма түшүрүлүп, биз ушул уңгу жолду таанытуу багытында бир топ иштерди жүргүзүп
азыр кадимкидей кыргыздын өзүнүн башатына, уңгусуна кайтуу, өзөгүнө келүү деген маселе азыр мамлекеттик саясаттан орун ала баштады. Бул абдан мындай олуттуу түшүнгөн кишиге келечекке карай кам көрүлгөн бир олуттуу саясат десек болот да. Анан ушул теманын аркасында мен сиздерге бүгүн ушул мамлекеттик Кыргыз Республикасынын улуттук дин күндөрү бийиктик муңгу жолу жана мамлекеттик тил маселелери боюнча бир аз мындай бир пикир алышуу, маектешүү ыкмасында бир сөз баштасам деп атам да. Мени туура көрсөңүздөр, мен бир жактуу эле сүйлөй бербейин, анда-санда суроо берип турам, сиздер суроого жооп берип, ушундай бир жандуу маектешсек, тартынбай, уялбай, анан бир гана сураныч темадан четтебей суроолорубузду. Эгер түшүнбөй калган нерсе болсо, дароо кол көтөрүп, тартынбай суроо берсеңиздер, ушу теманы алканда биз андан тактап алып сөзүбүздү улай беребиз. Өзү оңгу жолдун документ катары максатына бир аз токтолгум келип атат. Максаты бул документтин тили менен жазылганда ушундай деп жазылган экен, мен угуп берейин, анан кийин мындай талдайлы. Мамлекеттик коомдук саясий жарандык институттардын ишин бир нукка салуу менен нарыктуу, мекенчил, жоопкерчиликтүү жарандарды калыптандырып, кубаттуу мамлекет куруу. Бир окуганда түшүнүксүз болушу мүмкүн, татаал жазылды деген пикир калышы мүмкүн, бирок мен ушуну жөнөкөй жалпак тилге салып түшүндүргөнгө аракет кылам. Кандай гана мамлекет болбосун, мамлекеттин бир гана максаты бар. Кандай максаты бар деп ойлойсуң? Кандай гана мамлекет болбосун. Мамлекет бул жашоодо өзүнүн ордун ээлеп, жашагандын негизги максаты эмне деп мамлекет? Өнүгүү. Мамлекет катары өнүгүш керек. Бир дагы мамлекет дүйнөдөгүчү өнүкпөй ушу мамлекет катары жоюлуп жок болоюн деп андай ой бакпайт. Андай ниет да кылбайт. Кандай гана мамлекет болбосун, мен күчтөнөйүн, өнүгөйүн, күчтүү болоюн, келечегиме кам көрөйүн деген аракеттерди көрүп келет. Мына биздин да мамлекетибиздин ушул идеологиялык документинде, доктринада биз да ошондой максатты көздөп атабыз. Кубаттуу мамлекет куруу эң акыркысы. Бирок ошондой кубаттуу мамлекет куруш үчүн эмне керек деп ойлойсуздар? Кубаттуу мамлекетке жетиш үчүн эмнеден башташыбыз керек? Экономика, индустриализация, салт сана болуш керек. Силер айткан нерсенин баары керек, албетте. Бирок керекти менен, орду менен болсо, ыраттуу болсо, анда биз эч кыйналбай көздөөн максатыбызга тез жете алабыз. Мисалы мындай маалымат бергенге болот. Дүйнө жүзүндө илимге белгилүү болгон маалыматтарга таянганда, адамзатынын тарыхында ар кандай мезгил дорлордо адам коому тарабынан уюшулган империяларды тизмектеттир. Империя деген эмне экен? Мындай айтып окуучулар айтып атканда, адам коомунун өнүгүшүнүн эң бир жеткен чеги көрсөткүчү бул империя куруу. Себеби адам коому ынтымакка келип, бир жерде мындай эл улут болуп жашап, анан өзүнүн эркин жашоосун эгемендигин камсыздап мамлекет куруу бул чоң жетишкендик. Бирок андан сырткары империя куруу бул эң чоң жетишкендиктин туу чокусу дейт да, адам коому үчүн. Империя деген эмне экенин түшүнүп атабыз да? Бир күчтүү мамлекет, бир нече мамлекетти багынтып, бирдей тартипти орнотуп, борборлоштурган бийликти тургузуп, баарын өзүнө каратып, баарын башкарып жашоо бул адам коомунун эң бир өнүккөн чеги деп эсептелет. Ошентип илимде, тарых илиминде белгилүү изилдөөлөр негизинде тастыкталган бир тизмек бар. 200-гө жетпеген империя болгон адамзаттын тарыхында. Бул карап көрсөк аз эле. 200 гана империя. Ошол тизмектин биринчи ордунда бир империя турат. Кайсыл империя деп ойлойсуңар? Баарынан күчтүү болгон, ээлеген аянты боюнча биринчи ордунда, калкынын саны боюнча биринчи ордунда, баягы дүйнөгө тийгизген таасири боюнча биринчи ордунда турган кайсы империя деп ойлойсуңар? Бул адамзаттын тарыхы боюнча, ал бүгүн эмес, ал негизи тарыхта. Рим жок, Кытай жок, Кыргыз каганаты жок деле бар. Италия, Рим. Британия. Туура. Улуу Британия.
Улуу Британия империясы бул адамзаттын тарыхында эң чоң империя катары апогейи 19-кылымга туура келет. 19-кылымда Британия жер кургактыгынын 22%-ын багынткан экен. Адамзатынын калкынын 40%-ын каратып алган. Азыр дали Британия империя бирок анчалык эмес, азыр кыскарып азайып калган, бирок кезинде ошондой болгон. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Мен буларды сук тамуу маселесинде эмес, статистикалык маалымат катары, анан ушундай чоң деңгээлге, бийик деңгээлге деп коелучу, жеткен мамлекеттин тажрыйбасына, ошондон мисал алуу максатында силерге бир көрүнүштү айтайын. Ошол империянын жетекчилеринин биринин бир сөзү бар экен. Мамлекеттин күчтөнүп өсүшү, кубаттуу болушу, жаратылыш ресурстарына көз каранды эмес экен. Керек болсо таптакыр жаратылыш ресурсу жок болгон күндө дагы мамлекет өтө күчтүү кубаттуу өнүгүүгө жетиши мүмкүн дейт. Мамлекеттин күчтөнүп өсүшүнө жеринин аянтынын чоң же кичинесине да байланыштуу эмес дейт. Кичинекей болуп туруп күчтүү мамлекет болушу мүмкүн, чоң болуп туруп алсыз мамлекет болушу мүмкүн. Мамлекеттин күчтөнүшү анын географиялык абалына дагы байланыштуу эмес дейт. Сен түндүктөсүңбү, түштүктөсүңбү, токойдосуңбу, чөйдөсүңбү, деңиздин боюндасыңбы, айырмасы жок дейт. Мамлекеттин күчтөнүп өсүшү үчүн бир гана фактор керек дейт. Суроо кайсы? Эмне керек мамлекет күчтөнүшү? Кандай? Тил жок, тил эмес. Туура, бирок муну толуктап коелу. Мынтип айткан экен, мамлекеттин күчтөнүп өсүшү бир эле фактор, бул адамдык ресурска байланыштуу. Ошол жарандын билимдүүсү деген, бирок маселе билимге гана эмес. Адамдык ресурс күчтүү болсо, мамлекет күчтөнөт. Себеби биз айтып аткан индустриализация, экономика, саясат, эмне болбосун, билим деп атасыз. Ошонун баары ким жөнгө салып, ким ордуна коет ошонун баары? Ким өнүктүрөт? Адам да. Демек адамдык ресурс. Эми суроо, адамдык ресурсту калыптандыра турган, же калыптай турган мамлекеттик тармактар кайсылар? Мамлекеттин кайсы тармактары адамдык ресурсту калыптандырат? Корея, Япония. Жок. Мамлекеттик тармак деген эмне? Министрлик, ведомство бар. Биринчи билим. Маданият. Экономика адамдык ресурсту калыптандырбайт деши болот. Бул жөнүндө сөздү көбөйтпөй коелу. Бирок жалгыз билим адамга кээде зыян да алып келет. Себеби биз мына эгемендүүлүккө жеткен акыркы 34 жыл эмес, 30 жыл айтып коеюнчу, берки 4 жылда албаганда. Азыркысында окушсак болот. Кыскасы акыркы мезгилде биз өтө билимдүүлөрдү көрдүк. Билимдин күчү менен мамлекетти тоногонду да көрсөтүштү, үйрөтүштү, тоношту. Билимдин күчү менен калктын байлыгын да тоношту. Билимдин күчү менен мекенди да кемитти. Билимдин күчү менен көп нерсени талкалашты. Билимдин күчү менен. Байкаганбы ошону? Башыбыздар өтпөйбү ушул нерсе? Элдин жарандардын чөнтөгүнө кол салганга чейин жетпейди. Билимдин күчү менен амал таап туруп, ушундай койсок, тигиндей кылсак, мындай кылсак, ар кандай бир нерселерди ойлоп таап туруп, ошонун баары билимдир. Ошону ишке ашырып, анан тоногонду, талкалаганды, кемиткенди, жөргөндү көрсөттү. Демек, билим жакшы, бирок билимдин баары акыл болбойт деген сөз бар да. Билимди туура пайдаланыш үчүн эмне керек? Экинчи. Адам катары. Тартип керек. Экинчи маселе тартип, же болбосо ошол тартипти камсыздыра турган экинчи өтө маанилүү нерсе адамдын адамдык касиети, адамгерчилик. Адамдын адам болуу маселеси. Айтматовдун сөзү бар эле го. Не деген сөз? Эң кыйыны адамга адам болуу деген сөз. Мен ушул сөздү жаман көрбөйм, мен жаман көрөм ушул сөздү. Айтайын демечи. Адамга эң кыйыны күндөн күнгө адам болуу деген сөздү биз көбүрөөк айткан сайын биз каалайсыңар биз кендебиз да. Эң кыйын да деп коюп, өзүбүздү өзүбүз алдайбыз. Эң кыйын мен эчтеке болбойт, пендечилик кылып коеюнчу деп өзүбүздү кайра өзүбүздү бастайбыз. Бул психологиялык деңгээлде бул сөз адамга терс таасирин тийгизет. Мен Айтматовду жамандабайм. Маселе
Биз өзүбүз Айтматовдун оюн ошондой кабылдап, ошого көбүрөөк басым болуп калды. Ушул эле ойду Айтматов башкача айткан. Ким билет? Ушул эле ой. Адам болуу маселесин Айтматов башкача айткандагы аны биз аңдабай калдык. Түшүнбөй, же маани бербей калдык. Көбүсү калып калды. Эстегендер бар. Ким эстеди? Эмне деп айттыр Айтматов? Адам болуу маселесине тиешет. Мен жаңы айттым, жок бул эмес. Ушул эле ой, бирок башкача айтылган. Мына ошол сөздү укканда адамды шыктандырат. Адамга азыркы заманды түшүнгөн айтайынчы, мотивация берет. А тиги сөз адамды тескерисинче мындай чектет да, кыйын да, кыйын. Мен колуман келбейт, кыйын деп туруп өзүбүздү өзү алдай атпайбыз, эчтеке болбойт. Бүгүн кандай ишке кыла коеюнчу деп туруп, туура эмес ишке бара атпайбыз. Себеби кыйын деген сөз адамды тартат төмөн. Басат, оора, кыйын, колуңан келбейт деген сөз. Мен Айтматовду жамандап ойлойм. Айтматовдун генийлиги ал өзү бир акыл таап, бир жарып көрсөткөнүндө эмес. Айтматовдун генийлиги кыргыздын жашоо адебин бүгүнкү маңкуртташып бараткан биздей болгон муунга жарып көрсөтүп багыттап койду. Кыргыз ушундай эмес, сен эмне болуп калдың деген сөздү айтты. Кыргыз эмес, адам баласы. Ал улутка деп жүрөт. Анын айткан ою мындай болчу. Адамдын коомго кошкон эң чоң салымы үйүнө адам болор баланы өстүрүп тарбиялоо. Мына адамдын коомго кошкон эң чоң салымы. Биз ойлоп атабыз, биз кыйратып мындай иштейбиз, бирдемелерди тургузабыз, аркабыздан бир имарат калсын, бул калсын, кызмат калсын. Жок, ал бар. Бирок эң маанилүүсү аркаңдан өзүңдү балаңды адам кылып тарбияласаң, мына бул мындан артык коомго кошкон салым жок. Эгерде сен мыкты иштерди жасап, заңгыраган имараттарды сал, жакшы, билбейм, жакшы кызмат өтө, үлгү бол, өрнөк бол, сонун бол, атактуу бол. Бирок балаң акмак болсо, сенин кылган эмгектериң баарын жууп кетип атпайбы? Уланбай калып атпайбы? Койчу, көрдү беле, баласына кичине жүрөктөп коет. Ошо бир эле сөз ошол адамдын кылган кызматынын баарын жууп кетет. Ошон үчүн мына жашоонун маңызы эмнеде? Адам биз жаратылыштын бир бөлүгүбүз. Биз жаратылыштан бөлүнүп жашай албайбыз. Жаратылыштын мыйзамына багынып гана жашайбыз. А жаратылыштын жашоо маңызы эмнеде? Тукум улоодо. Демек, биздин негизги максаты бизден кийинки муундарга бизге чейинки жеткен асыл мурастарды татыктуу өткөрүп берүү, аларды мыкты мураскор кылуу. Биз мураскер болуп, алар мураскор болууну камсыздоо, муундардын байланышын камсыздап, үзбөй кийинки жашоосун, кийинки турмушун улантууга шарт түзүү. Эң ириде билим менен маданият керек. Маданиятка чечме беребиз. Маданият эмне үчүн маданият? Адамдын адам болуу маселеси бул билим белгилөө, билим аркылуу берилет азыркы заманда. Бирок өзөгүндө маданият. Маданият деген эмне? Суроо. Кандай түшүнөсүңөр маданиятты? Эмне иши атасың? Маданият дегенди кандай түшүнөсүңөр бүгүн? Бүгүн ар кимибиз мындай аныктама эмес, жөн өзүңөр түшүнүүңөрдү калдап берет. Сиздер үчүн маданият деген эмне? Жакшы, эң сонун. Эми кийинки суроо. Мамлекетте маданиятты тейлей турган тармак маданият министрлиги деп аталат. Мен жамандагандай болбойм. Биякта биз мындай өз туугандарча сүйлөшүп атабыз, бирибизди жамандамай жок, бирок күйүп кетесиң да. Маданият министрлиги эмне иш кылат айтсачы. Мен бирөөгө сынчы болоюн деген жокмун, биз өзүбүз үчүн түшүнүп алалычы. Көтөрүш керек. Суроо көтөрүп атабы? Эмне болот? Жок, мындай кылалычы. Так суроого так жооп бергенчи. Министрлик кандай иштер менен алектенип атат? Концерт, оюн зок, юбилей, той, аш, эскерүү. Эми жакшы эле жетишип калды. Мурдагы жылга караганда. Чындыгында маданияттуу адам деген кыдаганды билбегенди билбесе дагы тубаса өзү адамдын Бале. Бирок маданият министрлиги ушул түшүнбөй атпайбы? Биз маданиятты эки тармагын кандай десем, эки маанини биз түздөн түз кабыл алып алабыз да көбүнчө. Бизде мисалы азыр маданият министрлиги микрофон көтөргөн
адамдар микрофон көтөргөн чөйрөгө гана Жоқ, микрофон багытталып ачып бермей койчу. Жок, микрофон деген мен ушу Биз маданият деген түшүнүктү терең талдабай калдык да. Бүгүн маданият министрлиги эмне иш кылат дегенде, чындап эле силер белгилегендей эле биз баарыбыз ошону көрүп жүрөбүз. Той, аш, тамаша, көрсөтмө, концерт жана башка. Анан мисалы, ой, маданиятты үйрөнүп атабыз, кантип үйрөнүп атасыңар дегенде, мына кинематография, театр, балет, искусство, сүрөт жана башка деп сөйлөгөн да. Саның 7 миллион, 70 миллион, 7 миллиард емес, 170 миллион болсаң дағы, сенің тілің барды менен деген. Сенің тілің менен бүт дүйнө эсептеше алат. Эсептешет, милдеттүү түрдө. Дүйнө биздин тил менен эсептешип атат. А кыргыздар өзүнүн тилибизди укпайт. Мени жаман көрмөй эле. Бияқта билбейм, бияқтың шарты башка. Мен эч силерге жаман да сөз айта албайм, сын да сөз айта албайм. Бияқтың шарты башка, бирок биздин мекенибизде, мамлекетибизде эгемен эркин жашап аткан шартта биздин эле өзүбүздүн жаштарыбыз кийинки муунда, менден кийинки муунда өзүнүн балдарын башка тилге артыкчылык берүү менен ошол тилде чыгарып атат тилде. Алар көз ачып, кулагы бир нерсени угуп, түшүнүп, дүйнөнү тааный баштаганда эле, ушул тилди билсе, дүйнөгө эшик ачылат, адам болот. Бул кыргыз тилин кереги жок деп туруп, башка тилде тилин калыптандырып атканы менин түшүнүгүмдө жаман көргөлө бул улутка, мамлекетке болгон чыксанчылык деп эсептейм. Эгерде биз башка тилде маселе башка тилди үйрөт. Bir emez 10 düğün, kolman gelse 15 düğün. Anam poliglot denen düşünüp, bu dünyada var eken Kırgızda bolgon emes desеңер, anda adaşarsың. Manastın doğrunda 60 tilde acımay degen bolgon. Mına poliglotu gerek bolsa. Биздин жашоо турмуш тажрыйбабыздан ал нерсе болгон дайыма, бирок Manastın doğrunda кыргыз тилин билбей кой деген мен түшүнбөйм андай. Акылга сыйбаган нерсе болсо керек. Ошон үчүн өз эне тилинде калыптандырып алат. Өз эне тилинде сүйлөсүн, анан башка тилде үйрөт каалаганча, бирок эне тилин айырма. Себеби ошол эне тилибиз башка тилдердин деңгээлинде кандай мүмкүнчүлүккө ээ экенин баамдаган, ошондой деңгээлдеги тилибиз, бирок баягы де юре бар, де факто башка. Маканы бар, мүмкүнчүлүгү бар, а бирок ошону биз бүгүн пайдалана албай атабыз. Бүгүн сыймыктануу менен тилибизди каалаган мамлекетте ушундай эркин, ээн сүйлөгөнгө толук акыбыз бар, эч ким бизди чектей албайт. А бирок ошону өзүбүз коронабызда, койчу биздин тилди түшүнбөйт деп башкага ыктайбыз. Дүйнө саясатында дүйнөнү өзүнө ыктаган саясаттар жүрөт. Эмне болсо ошо болсун, мага ыктасын дейт. А биз башкага ыктап атабыз. Кой тетиги түшүнбөй калбасын деп 100 кишинин кадыры бир кишинин кадыры андан үстөндүгү чыгып кетет да, ошонун тилинде сүйлөйбүздөр. Эмнеге? Функционально значимый язык. Жок. Не может быть. Если не знаешь язык, да никто не спорит, но английский функционально значимый язык. Эми сөздү кылганда эми кийинки элестетиңер. Анын азыр санын айткандай маселе жок, 1,5 миллиард өтпөйбүз, ал деле көп түшүнбөйбүз. Түшүнүш үчүн мындай салыштырып, мына могу бөлмөдө азыр 50 киши турабыз, орунда. Ушул жерге 5000 адам батат, ишенесиз? Ушул бөлмөгө 5000 адам батырса. Жок. Негизи 5000 адамды батырса. Кантип? Тикесинен тик туруп, кысылышып, кыймылдабай, дем албай 5000 кишини чыкканса болот. Эми салыштырмалайт. Кытай мамлекет ошондо. 3 мамлекетчи, булардын мекени 3 мамлекетке бөлүнгөн. Бир бөлүгү Туркия, бир бөлүгү Сирия, бир бөлүгү Иракта. Ушул 3 мамлекеттин тогушкон жери бул күрттөрдүн тарыхый мекени. Азыр деле күрттөр ошол жакта жашап атат. Мен көп узатпайм, мындай деп айтам. Күрттөрдүн азыркы таптагы жагдайынан бир мисал. Баласы кыз эркек карабай, кыз эркегине карабай, баласы кыз бала эркек балабай эс тарткан курагынан баштап
5-6 жашардан баштап. Күрттөр bir эле нерсеге каныктырып үйрөтөт. Bir эле нерсе, жашоонун маңызы болду. Башканы үйрөтпөйт, bir эле нерсени үйрөтөт экен. 5-6 жашынан баштап бул сенин негизги максатың дейт. Эмнени үйрөтөт билесиңерби? Я. Биздин оюбузга деле келбейт, уксак азыр жүрөк тетирейт болуш керек. 6 жашар баланы элестеткиле, кыз баланы, эркек баланы, 6 жашар баланы курал кармап адамды өлтүргөндү үйрөтөт. Адамды өлтүргөндү үйрөтөт, курал кармап туруп. 6 жашар бала эмнени үйрөнүп алат? Үйрөтөт. 6 жаш турагандан баштап адамды өлтүргөнгө машыктырат, каныктырат. Эмне үчүн? Bir эле максаты бар. Ошол аймакта 3 мамлекеттин жанагы атап өткөн Сирия, Ирак, Турцияда 20-жылдын ортосуна баштап экинчи дүйнөлүк согуш токтогондон баштап ушул күнгө чейин ал жерде согуш токтолду. Кан төгүлүп атат, согуш болуп атат, ар кандай себептер менен. СССР АКШ болчу, Россия АКШ, анан диний себептер, анан кандай гана себептер болбосун согуш жүрүп атат. Ошол согуштарда bir gana мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ушу согуштун аркасы менен күрттөрдүн bir эле максаты бар. Кыргызстан деген мамлекетти куруш керек. Эмне болбосун мамлекет куруш керек. Ошол булардын көз каранды жашоосу ошого мажбурлайт. Күрттөр эгерде балдары балакат курагында, колунда курал кармап согуш майданынан жан берсе, булар ыйлабайт экен. Булар кайгырбайт экен. Булар сыймыктанат. Өмүрү кыска болсо да ошол кыска өмүрдө убакытты текке кетирбей, улуу мүдөгө арнады деп туруп үлгү тутат экен алар. Биздин эгемен жашообуздун баасы өтө кымбат. Анын баасы 100 жыл мурда 1924-жылы Кыргыз Кара Кыргыз автономиялуу область деген макамга жеткирген Кыргыздын мыктылары асылдар. Былтыр президент жарлык чыгарды. Азыркы баса мамлекет жок. Азыркы мамлекеттүүлүктү түптөгөн аталар жөнүндө деп жарлык чыгарды. 5 ысымды беребиз. Бирок 5 эле адам түптөн эле түшүнбөңүздөр. Бул символизм бар ал жерде. 24-жылы 1924-жылы 100 жыл мурун Кара Кыргыз автономиялуу түзүп ошол учурда жетекчилик кызматтагы жүргөн адамдар, чечимди кабыл алгандар, кол койгондор 5. А болбосо ошол түшүнүккө жеткириш үчүн көптөгөн аталар болгон. Андан кийин дагы ага чейин дагы көптөрдүн ысымы аталбайт, 5 киши чече алат. Бул чоң бир муң болгон. А болбосо мына ошол 5 адамдын ысымын беребизби? Кана айтылачы кимдер? Айдарбеков, Орозбеков, Сыдыков, Абдрахманов, Арабаев, 5. Ушул ысымдар. Мына бул ошо 5 менен чектелбейт. Ага чейинкилер да бар, андан кийинки анан ошолордун тегерегинде жанында топтолуп жүргөндөр дагы бир топ, жоң топ бар. Мына ошолордун эмгеги, ошолордун мээнети, күндөп түндөп кылган аракети, төккөн каны, анан жаны. Мына биздин мынтип эгемен эркин болуп, эркелеп жашаганыбыздын баасы ошол. Анан ошолордун эмгегин биз актап атабыз азыр. Ушуну бир ойлонуп коюш керек. Эгерде коркусунан Кудай сактасын, бирок ушунубузду жоготуп алсак, анда буну бизди тарых кечирбейт. Бекер келген жок. Бекер эч нерсе жок бул жашоодо. 201-жылды Такаев Байдыгеров айтабыз. Ушул жылы ушундай болгон. Эмне болгон дегенде көбүбүз билбейбиз. Кыргыз этноним эскерилет тарыхта дейбиз. Кытай жазма булактарында. Анан көп суроо элем, эмне болуп эскерилет? Азыр айтайынчы, эмне болуп эскерилет Кытайдын Шидзи булактарында? Симатсан жазды. Эмне деп? Хун dedi, ушул мамлекеттик басылымда жазылган. Кайсы мамлекет? Кытай мамлекети. Биздин эмес, 5 мамлекет багыттан, ошо 5 мамлекеттин бири Кыргыз мамлекети болду. Кытай бул хундар чоң империя курган. Туура. Ошол чоң империя курардын алдында булар хундар. Хундар деген көчмөндөр, бизде эле болду. Анан булар өздөрү күчтөнүп, башына мода деген адам келет да, анан күчтөнүп, хундарды куралдантып, машыктырып, күчтөндүрүп, анан өзүндө болгон башка көчмөн мамлекеттерди 5-өөнү багындырат дагы чоң империя болот. Ошол мамлекет 5 багынган мамлекеттин бири Кыргыз Гянгуль мамлекети. Кытай транскрипциясы Гянгуль бул Кыргыз деген сөз. Демек биз 201-жылга чейин биздин орчо биз мамлекет куруп жашаган эл болгонбуз. 201-жылы биз мамлекеттен кол жууганбыз.
жоготконбуз. Эми жашоодо ошондой болот. Бирде жигит күйөө менет, бирде жигит жөө жүрөт деп коебуз го. Биз кээде мамлекет курганбыз, кайра мамлекетибиз талкаланып, жоголуп, чачырап, кайра биригип ушинтип келгенбиз. Анан 711-жылы Барсбектен doğru, 840-жылы Улуу Кыргыз devleti. Ошентип отуруп, анан мына 91-жылы биз 4-чү ирет мамлекет куруп келебиз. Мамлекет куруп, жоготуп, кайра куруп, кайра жоготуп, ошентип жүрүп 4-чү ирет мамлекеттин кайтарган эли билесиңерби? Айта аласыздар ошондой. Улуттук этностун. Кытай өмүр бою өзүнүн жерине өзү ийгилик кылып келген эмес. Кытайдын манжурлар, түрктөр, кимдер, монголдор, кимдер гана башкарган жок. Анан мына акыркы 1,5-2 жылда болчу. 2 жылдан бери хандар өздөрү келди. Хандар. Буга чейин Кытай өзүнө ийгилик болгон эмес. Кимдер 4-чү ирет мамлекет куруп келди? Кыргыз? Жок, Кыргыздан бөлөк да. Башка эл эмес. Персия болгон, кийин мына азыр Иран, Ирак болуп чачырап кетти. Булар анан дагы мындай байыркы Персия деген маданият, улуу маданият бүгүн барбы? Жок. Персиянын килеми гана калды. Анан Норуз деген аталыштагы майрам калды. И то ошол Ирандын фарсийский язык остался. Осман бул басканчылар ал басып алып баягы мамлекет курду, анан жоголду. 4 ирет эмес, ал бир жолу пайда болду. Анан империя куралып, азыр мамлекет калды. Бирок жоголгон жок. Отурат. Жок болуп, кайра жанданып, кайра мамлекет кургандай. Таппайсыңар. Римский империя. Римди биз ойлойбуз. Бүгүнкү Рим азыр кимдер? Италия менен Рим эки бөлөк нерсе. Рим деген латындар. Алардын маданияты, жазуусу, философиясы, дүйнө таанымы, мифтери ал жок, ал бул сарыкта калды. Бүгүнкү Италия ал башка. Алардын жүрүм турум, адеп, салты башка бөлөк. Италия менен Рим эки бөлөк нерсе. Аты калды Рим деген. Грек бар, байыркы грек, азыркы грек. Бирок байыркы грек маданияты менен азыркы грек маданияты асман менен жерде бөлөк болду. Аты калды, заты кадимкидей өзгөрдү. Мен муну баса белгилеп атам, кыргыздар биздин доорго чейин, орто кылымдарда кандай болсо, бүгүнкү чейин кандай десем, көрөнгөнүбүз, уюртубуз жок эле. Албетте кийимдерибиз алмашты. Боз үй эмес, кабат үйлөрдө алып жашап. Бирок кыргыз, атыбызга затыбыз дагы жарашып келет. И что константа у киргизов? Кандай константа? Ну что не изменилось в киргизах? Улуттук баалуулуктарыбыз, салт наркыбыз, Язык остался. Ну, а ментальность? калды. Көбүбүздө жок. Мисалы сизде жок. Ну, я Сиз не аны ачып киргизка. атасыз. Я не киргизка в таком случае. Жок, маселе нарындыкта эмес. Ал эженин түшүнүгү, чендери башка болот атпайбы? Кыргызча эмес болот. Жаман көрбөңүз, бул мындай табигый мыйзам ченемдүү көрүнүштө. Буну эч ким мындай кепилдик бере албайт. Бул мындай, бул тигиндей. Бул жашоонун агымында көп нерсе болот. Башка маданияттар таасир берет. Ошонун таасири менен адам бияка койот, жака койот, буну кабыл алат, мындан баш тартат деген нерсе бул эркин адам өзүнө жараша. Аны эч ким күнөөлөбөйт, бирок факт деген факт, көрүнүш бул эле. Ошентип көп элдер өзүнүн өзөгүнүн тамырынан алыстап жүрүп туруп трансформацияланат. Мисалы Афган деген, Оған дегендер. Бүгүн Оған маданияты жок. Бүгүн ислам маданиятындагы бир эл. Огандан эчтеке албайт. Персия деле ошол. Ушул сыяктуу өзгөрүштөр бар. Маселе улуттук өзгөчөлүк менен да сырткары мамлекетин дагы кайра жандандырган жөнүндө сөз болот. Мен дүйнөдөгү бир нерсе айтайын. Дүйнө окумуштуулары ушуну мисалды келтиришет. Жакшы мисал, турмуштук жашоо мисал деп бир элди мисалга келтирет. Ал элди баарыбыз тааныйбыз. Элдин көбү жек көрөт. Бирок кайра туруп алардан үлгү алганга аракет кылышат. Бир эл болгон, бир жолу мамлекет курган, кандай курган ал жөнүндө талашпайбыз. Мамлекет курган кыскасы. Жашаган, анан мамлекетинен кол жууп, анан жеринен куулуп, миңдеген жылдар бою тентип жер жүзү боюнча ошол убакытта тилин жоготкон, жазуусун жоготкон, көп нерсесин жоготкон кадимкидей. Бирок ошол аралыкта кайра жүрүп туруп тилин кайтарып, жазуусун кайтарып, мамлекетин кайтарып, азыр толугу менен кайра калыбына келди. Ошону окумуштуулар айтат, бул керемет. Мындай эл жок. Бир жолу бар болуп жоголуп, анан кайра кайтарып келди.
еврейлер, Израиль. Жазуусунда, тилинде бар. Анан ошол еврейлер тормен кандай жашаса, азыр деле ошондой. Демек, өзөгө кире болгон жок. Кыргыздар деле ошондой сыяктуу. Көп нерсе өзгөрүшү мүмкүн, бирок өзөгүбүз, уңгубуз сакталуу, көрөңгүбүз бар, уюткулук жогото элек. Тилибиз деле анча-мынча өзгөрүшү мүмкүн, бирок уңгусу сакталуу. Азыр ошол жөнүндө сөз кылабыз. 4-чү рет мамлекет куруп атабыз. Бар болуп, жоголуп, чачырап, кумга суу сиңгендей көзгө көрүнбөй калган учурда да бирок кайра баш көтөрүп, кайра биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып туруп, кайра мамлекет курганбыз. 4 рет мамлекет куруу бул оңой иш эмес. Эң кызыгы, Кытай жазып атат, кыргыздар адам өлтүрсө дагы кум төрөп кутулуп кете алат экен. Адам өлтүрсө кутулат экен. Кум төрөп. Бирок 3 нерсе кутултпайт. Эң кызыгы, бүгүн кыргыздар түшүнбөйт. Биринчи уурулук. Ууруларды кыргыздар кечиришмес. Экинчи, эки сөздүн калпушак. Калпычыларды, ушакчыларды кыргыздар кечиришмес. Үчүнчүсү чыккынчылык. Мурда эгер бирөөнүн малын, мүлкүн бир окат урдатыбы, аныкталдыбы уур экен, бүттү, кутула албайт, эч кандай алдына түшөт, эмне аласың, кечирип кой, итип кылдым, экинчи атпайт деген иштебейт кыргыз. Башы кыйынчу. Калпайттыңбы, ушак сүйлөдүңбү, аныкталдыбы ушул калпыч экен, бүттү, кечирилбейт, баш алма. Анан чыккынчылык. Чыккынчылык эч ким сүйлөйт, бирок берки экөөнү Кытай түшүнбөйт, таң калып атат. Буларда адамды өлтүрсө кутулат экен да, калпайт койсо кутулбайт экен. Өлөт экен дейт. Уурдаган нерсе ол эмне? Күнүмдүк мындай эле да бар, кээбирде. Уур. Кыргыздар кечирийт деп өлтүрөт экен. Анан жазасы катуу дейт. Башын кыйып атпайбы, бирок кыргыздар үчүн ошол калпычы ушакчы же болбосо ууру же чыккынчы адамдын башын кыйып коюп бул жаза эмес. Кыргыздар үчүн бул жаман нерседен, илдеттен кутулуу экен. Жазасы алдыда. Жаза башка болчу. Жазасы эмне болчу билесиңби? Ошол кыйылган башты уурунун, чыккынчынын, же алдамчынын баш сүйөгүн ошонун атасынын мойнуна илип койчу. Баш сүйөк. Ошол баш сүйөктү атасы өмүр өткүчөктүн мойнунан алып койгонго укугу болгон эмес. Өмүр бою баш сүйөгүн көтөрүп ошол ууру же калпычы же ушундай чыккынчы баласынын баш сүйөгүн мойнунда илип койчу. Эмне себептен? Себеби эл көрсүн, могу бала, могу адам, баласы ууру же ушакчы же. Эл үчүн атасына мойнуна илген. Бүгүн азыркы гуманизмди ордо биз эмне кылып атабыз? Баласы атасына жооп бербейт, атасы баласына жооп бербейт. 18 жашта. Болду. Ал өз башы менен өзү жооп берсин. Кыргызда андай эмес. Айтматовго айткан. Эмне деди Айтматов? Адамдын коомго кошкон эң чоң салымы үйдө адам болор адамды тарбиялоо. Кыргыздын түшүнүгүндө мындай, балам 6дагы, 16дагы, 60дагы бир гана адам жоопкер адам. Ал атасы. Атасы жок болсун ки. Атасы жок болгон деген үчүн болушу мүмкүн, бирок кыргызда Азыркы учурда 53% атасы. Отурмуш, мен айтып атам. Мен байыркы метинде айтып атам. Философиясын тыңдагыла, сиз философсуздар. Философиясы мындай. Кыргыздын түшүнүгүндө үй бүлөдө бир гана адам жоопкер, үй бүлө башчысы. Ал ата, эркек киши. Бүгүн үй бүлөнүн башчысы деген сөзгө келгенде эмне үчүн эркектер башкарат, мен деле башкарам деп аялдар чыгып атат. Маселе башкарууда эмес, башчылык бул башкаруу эмес. Башчы десек биз такта отурган буйрук берген адамды элестетебиз. Жок, андай эмес. Башчы деген баш көз болуу. Эң биринчи иретте жоопкерчиликти алуу. Табышкерлик маселесин чечүү, камсыздоо маселесин чечүү, коргоо маселесин чечүү. Ошонун баарын табышкер коргоочу жана баарын камсыздап туруп, анан жоопкерчилигин алган адам башчы адам. Бул оор түйшүк жүк, бул эркек кишилер. Жүктөнчү дагы кыргыздын эркектери эрлерден койчу, аялдардан мындай оор жүктү арттырчу эмес, аялдарды аячу. Ошондой болчу. Анан маселе атасы жок болсо деген кыргыздын салтын билесиңерби? Эгер күйөөсү өлсө, аялы баласы менен калса эмне болот? Баласын өлтүрсө. Баласын өлтүрөт. Баласы кичинекей болсун. Кайнысына бир туугандарына үйлөндүрчү эмеспи? Бул жерде баягы жеке адамдын өзүнүн сүйүү, махаббат жана башка маселеси эмес. Эгер аркасынан тукум калып атса, баланын тагдырын ойлоп,
келинди кетирбей кайнисине же туугандарына баш байлап койгону ошол үй бүлөгө башчылык кыла турган адамды аныктап берип ошол киши жооп берет. Атасыз, башчысыз бүлө болгон эмес кыргызда. Бекем тартип деген ошол да. Анан жооп берчү адам ошол атасы болсо атасынын боюн берчү. Атасы жок болсо, же бир тууган агасы бойго жетип жүктү алган. Же болбосо атасынын энелери кимге милдеттендирилсе башчылык. Ana ошол кишилердин мойнунда ошол башчылык турат. Себеби жооп бере турган киши ошол. Бүгүн кечирип койгон улуу сөздү уят жок. Бүгүн биз баланы туудуруп коюуну эрдик кылып атпайбызбы? Мына тартип, ушул тартипти көрүп, башка коңшу элдер кыргыздын жашоо тартибин, адебин өзүнүн мамлекетине өздөштүрүп, анан кыргыз деген аталышты кошуп айткан экен. Мен мондан улам келип атам. Эмне моякта тетиги Европанын жарымына чейин кыргыз деген аталыш болду. Себеби бул 9-кылым. А бул Европага 2-кылымда бир көчмөн элдер барган. Биз тараптан Европаны басып, кийин Римди талкалаган. 5-кылымда ким болгон? Антилла. Бул баягы хундар, мода билесиңерби, жана 201-жылы бизди басып атпайбы? Тарактан кыскача экскурста. 201-жылы биздин доорго чейин хундар кыргыз мамлекетин басып талкалап, бүт көчмөн империясын түзөт дагы. Биздин доорго чейин 70-чи канчанчы жылдарга жакындаганда Кытайдын өзүн басат хундар. Кытайды да басат. Кытайды баскандан кийин бүт уздабай Кытайлар анан аракет амал жасап отуруп, анан хундарды бийликтен акылдык менен куулук менен алмаштырып алсындап туруп, алсыратып туруп. Анан хундарга согуш жайгап, геноцид жайгап, хундарды 2 кылым бою аркасынан сая жүрүп, буларды куугунтуктайт. Кытайлардан аман калуунун аракети деп хундар качып жүрүп отуруп, бир бөлүгү Европага чейин качкан. Аргасыздан аман калуунун аракети деп, мындай бир башка жерде барып басып алайын деген эмес, аман калыш үчүн. Осмондор жыргаганынан барып Анатолияны басып алды деп ойлойсуңарбы? Монголдордон качып жүрүп отуруп барган аяка. Тарых ошондой. Анан жактан качып, анан бөтөн жерге барып, бөтөн жерди басып алып, жерин тартып алган мамлекет куруп атпайбы. Ошол сыяктуу хундар Европага барганда алардын тилинин өзгөчөлүгү менен хундар гун деп аталып калган. Ошондой хундар. Бирок бул бир империя да, ал жерде көп элдер бар. Анын курамында кыргыздар да болгон, башкалар да болгон. Анан ошо Европага барып, Аттиланын доорунда Европаны Римди 2-ге бөлүп, тишип, ар кандай чуу болгон, кыскасы, анын дагы көрө албай теңдер улар өлтүрүшкөн. Кыскасы 5-6 кылымда гундар калып, жергиликтүү элдер менен аралашып жашап калгандагы 9-кылымда бияктан кыргыздар баш көтөргөндөн кийин буларга чейин кабар кетет да, анан эмне дейт? Биз деле түйүбүз кыргыз менен бирбиз деп ошол жактан туу көтөрүшкөн. Ошон үчүн европалыктар үчүн сырткы дүйнөгө бияка чейин кыргыз деп аталышкан. Бүгүнкү чейин ошо Европада бир эл бар, өзүнүн мамлекетин оңгусунда хун деген аталышты атап. Венгрия. Хундар Мажарстан дейт негизи. Венгрия деп орустар айтат. Дүйнө эли аны хундар Европа хундар дейт, өздөрү Мажарстан. Мажарстан. Конституциясында Мажарстан деп. Өзүнүн элинин этноними Мажар деп. Мажар бул кырчаттын бир уулу. Кадимки. Бүгүн палеогенетика ДНК анализ аркылуу атап атат. Бул биздин кыргыздарга тегдеш бир тууган эл. Болгону тили, маданияты толугу менен өзгөрдү. 1800 жылдан бери ошол жакта жашап атат. Ошон үчүн көп нерсе өзгөрдү, бирок генетикасы тандырып кетти. Мына мамлекет куруу тажрыйбасы. Эми ушул доордо 9-кылымда mo картаны атайын көрсөтөт. Кытайдын булактарында мындай маалымат бар. Кытайдын падышасынын сарайында эл аралык тил катары, эл аралык мамиле куруу, кыргыз тили пайдаланат. Ушуга силер кандай мындай маани бересиңер? Болушу мүмкүнбү ушу? Кыргызаязычный. Буга бир гана себеп бар. Эмне үчүн кыргыз тили эл аралык тил катары пайдаланат? Себеби Кытай дүйнө менен байланышы барбы Кытайдын? Жибек жолу. Жибек жолу. Жибек жолу Европага чейин кайсы жерде алып өтөт? Степ. Мына могу жердин баарын алып өтөт. А ушулдун жери, ушул жердин баары мурунку көчмөндөргө таандык болгон элдер бүтүн баары кыргыздын жашоо адебин кабыл алып, өздөрү кыргызга таандыгын билдирип, кыргыздын жашоо адеби тартип бүт орнотуп атса. Анан өздөрү ошондой тектеш элдер, тили деле окшош өзү. Анан кайсы тилди өкүм сүрөт анан? Анан ошол Кытайлар Европага чейин товарлар өндүрүмдөр ошого мындай коопсуз жетиш үчүн, ошон коопсуздук камсыз кыла турган
Сопровождение. бир эле жер болот ба, бир эле мамлекет болот ба. Анан ошонун тилинде маселе куруп чечет да, анан койкойт Европага чейин аман-эсен жетсин деп. Мына эл аралык дипломатияда да биздин тилибиз ошол кезде ошондой чоң орунду ээлеген экен. Мунун баарын булактарда жазып турат, бирок биз андабайбыз, маани бербейбиз. Анан окумуштуулар мындай бир эле булакта кездешет экен, бул негиз система. Эгерде 2-3 булак төп келсе, анда биз буну эсептейбиз деп. Мейли, эсептеп элебиз. Бирок логикалык негизде мен дагы бир нече азыр факт келтирем, тил катары кандай тил экенибизди. Бул мамлекеттүүлүктү айтканым, 4 рет мамлекет курган эл, ал бетте, тили да бар да. Анан мамлекет куруунун дагы өзгөчө байыркы мезгилде мамлекет деп бирөө жаңы мамлекет пайда болсо, башка мамлекеттер сени тең ата мамлекет кылып эсептеш үчүн бир көрсөткүчтөр керек да. Кайсы көрсөткүчтөрдөн улам мамлекет экенин деп таанайт. Атрибуттар дагы. Войска. Я. Войска. Войска. Территория, анан куралдуу күчү, себеби коопсуздук маселеси, чек ара, армиясы болуш керек, ошону эсептешет туура. Дагы. Акчасы туура. Акча, себеби акча бирдигиң болбосо, сен эгермей өз акча экениңди далилдей албайсың. Бул өтө маанилүү. Акча, анан жазуу, жазуу. Бул мезгилдерде биздин аталар, биздин могул доордо мына могул жазууну пайдаланышкан. Бул эмне жазуу билесиңби? Шульмерский. Я. Шульмер. Енесай. Бул Енесай же эмес. Енесай да оркун жазуу. Европада кайсы элдер ушул жазууну пайдаланат? Ушундай жазуу. Европалыктар буну рун жазуусу деп атайт. Рун. Биздикилер битик дейбиз. Жазуу. Же китеп деген мааниде. Окумуштуулар буну шарттуу түрдө Енисей оркун жазуусу деп коюшту. Бирок айтып атышат, мына ушул аймакта, могул аймакта, ушул жерде биздин доордун 5-кылымынан 10-кылымына чейин өтө кең пайдаланган. Кандай? Жок, могул аймакта деп атат. Мына могул жактан баштап, мына могул жерде ушул жазуу пайдаланган. Европага чейин. Европада кайсы элдер пайдаланган? Болгария. Эгер билсеңер, окумуштуулар айтат, 10-кылымда бул жазуу изин жоготкон биздин аймакта, Борбордук Азиясы менен Сибирде. 12-кылымга чейин бир аз пайдаланган, 10-кылымга чейин кең пайдаланган, 11-12-кылымда бир аз пайдаланып, 13-кылымда жойулган жазуу. Бизде. Ким жойгон билесиңер? Бизден, Борбор Чыңгызхан. Монголдор биздин жазуунун жок кылышкан. Бүгүн кээ бир кыргыздар оозунан көбүгү чыккычакты Чыңгызханды кыргыз деп. Далилдейт, мен түшүнбөйм. Мындай өтө билимдүү, өтө кадырлуу кишилер айтат. Мен мынтип айтармын да. Эгерде кокусунан Чыңгызхандын сүйөгүн таап алып, анын ДНК анализин алып кыргыз болуп чыккан күндө дагы эгерде бирок монголдор кыргыздын жазуусун таап алган. Монголдор кыргыздын жазуусун таап алган. Бул факт болуп турат. 13-кылымдан бери жазуу жок. 10-кылымга чейин кең байланган, 11-12-кылымда бир аз байлап жүрүп отуруп, 13-кылымда өчкөн. Андан бери бул жазуу жок. А Европада 18-кылымга чейин рун жазуусун пайдаланганда готтор болгон. Кимдер алар готтор? Германдардын бир бөлүгү. Германиядагы эки бөлүнүп түштүк түндүк. Бирөөлөр ак, бирөөлөр кара. Бирөөлөр Атиланы унутуп батыр десе, бирөөлөр Германия өлтүрүп. Один деген бар. Кинолорго барсаң карасаң, викингтерде. Эң башкы кудай буларды Один. Булардын мифологиясында Один бул өзү бир көзү жок. Бунун негизги күчү көзүндө, жанагы Египеттин жанагы көзү жок бир падышасы бар го, атын калыштырып. Ошол сыяктуу Один өтө күчтүү экен, Одиндин көзүндө күчү бар экен. Анан ошол мифологиясын айтат. Муну мен ойлоп койгон жокмун. Интернеттен кассараларын бир ачык булактар жазган. Один чыгышка барып скифтерден көчмөндөрдө жазууну үйрөнүп келгенде, анан ошол жазууну үйрөнгөн мындай баасыз билимге акысы катары төлөй турган байлыгы эмне мындай башка байлыгынан баарынан дагы эң кымбат нерсесин анан акысы катары калтырып кеткен дейт, көзүн дейт. Ошон үчүн бир көзүн бергенде ал бир көздүү Один болгон дейт.
Бул өздөрүнүн мифологиясы. Анан ошол жазууну алып келгенде, анан ошол жазуунун жардамы менен булар анан гадание на рунах деп эли сабатсыз болгондо, а бирок өзү үйрөнүп келгенде, анан ошол тамгаларды өкчөгөндө жазуу түшкөндө анан тагдырды аныктаган эмес. Кыскасы жазууну алып келген деген сөз. Рун жазуу, рун деген ошол скандинавтар. Анан кийин готтор дагы ошол сөздү калган рун деп. Бирок алардын жазма эрежелери, тамгалардык тыбыштары бөлөк болгон, бирок там сөйлөгөттөрү бир. Эми Европа жөнүндө айтпай коеюн, мен айтайын дегеним мына Могул аймакта, Борбордук Азия, Түштүк Сибирь, биягы Уралдан мына жагы Байкалга чейинки аймакта бул жазуу кенен пайдаланган. Мына могул жазуу. Эми жазуу деген сөз эмне? Биринчиден адам өзү ойлоп таппайт. Бул тарыхый процесс, белгилүү бир адамдардын коому, белгилүү бир жагдайда, факторлорго байланышкан жаратылыштын, жашоо образдын жана башка климаттын таасири менен өзүнүн сүйлөө жөнүндө өлчөп отуруп, анан тил пайда болот дагы, белгилүү бир буюмдарга аталыш берип, анан сөздөр пайда болот, ошондо анан тил калыптанат. Буну миңдеген жылдар бою калыптанат. Анан буну бир адам акылман болуп ойлоп таппайт. Бул тарыхый процесс. Макулсаңыз ошол, а жазуу деген эмне? Буну адамдын аң сезими, акыл эс ойлоп тапкан табылга. Бул уже творчество. Жазуу эмне себептен жазуу керек болду? Окумуштар айтат, жазуунун пайда болушу бул адамзаттык цивилизациянын биринчи алгачкы көрсөткүчү бул жазуу дейт. Жазуунун пайда болушу бул уже цивилизациялык көрсөткүч. Себеби адам акыл эси өнүгүп бир нерсени жарата баштады. Себеби тил тарыхый курал катары эки нерседен чектелүү. Эмнеден чектелет? Мүмкүнчүлүгү чектелүү тилдики. Эки нерседен. Айтылат, жоголуп кетет, жазуу болсо калат. Демек эмнеден чектелет? Убакыттан. Убакыттан, туура. Мисалы азыр сүйлөп атабыз, угуп атабыз. Бирөө кирип келет, кечирип кетип эмне сөз болду? Билбейт да. Айта албайсың. Демек тил убакыттан чектелүү. Экинчиси, мен муну пайдаланып атам. Эмнеден чектелүү? Аралыктан. Себеби алыска жетпей калган үчүн мен муну үнгө чөтүш менен жүрөм. Мисалы азыр сүйлөгөн сөз көчөдө болбойт. Аралыктан чектелип, бул табигый. Жазуу ушул эки чекти жоёт. Биринчиден аралыкты. Азыр жазсам мен Америкадан бирөө окушум. Жазуу үчүн аралык керек эмес. Экинчиден мезгил. Жоголуп кетпесе, миңдеген жылдар бою жазуулар сакталат, окуй беребиз. Бул керемет адамдын акылынын тапкычтыгы, цивилизациянын биринчи көрсөткүчү бул жазуу. Буну ойлоп табыш бул өтө чоң дараметти, өтө чоң турмуштук тажрыйбаны, өтө чоң мындай бир мээнет, эмгекти талап кылган иш да, жазууну ойлоп табуу. Эми жазуу жөнүндө маалымат. Дүйнө жүзүндө ар кайсы убакта 140ка жакын гана жазуу пайда болгон экен. Оригиналдуу жазуу. Бирок алардын 40ка жакыны биздин күндөргө чейин жетти дейт. Азыр учурда дүйнөдө 193 мамлекет бар, бирок алардын ичинен 22си гана өз төл жазуусун пайдаланат. Калгандары ошол жазууну пайдаланат, 22си гана. Анан 12ге жакыны мындай автономияларды өз алчалык катары пайдаланат. Бул расмий маалыматтар. 40ка жакын жазуу бар, 100ү жоголду. Биздин жазуу 100дүн ичинде. Бүгүн пайдаланбайт. Бирок жазуу болгон. Мен айтайын деген, канча деген элдер, улуттар, цивилизациялар болгон адамзаттын тарыхында. Бүт баары эле жазуу жараткан эмес. Саналуу гана жазуу болгон экен. Бүгүнкү күнү 22 гана жазуу бар, расмий. Кирилл, латын, грек, иврит, араб, армян, грузин, Кытай, Япон, Корей деп туруп саналуу гана жазуулар бар. Түштүк Азия элдеринде, Түштүк Чыгыш Азия элдеринде да бар. Бир канча. 22. Мындай басымдуусу өкүм сүргөнү латын албетте, талаш жок. Адам санына келгенде мүмкүн Кытай, булар басып кетет. Бирок кандай болбосун? Ошондой аз эле жазуу болсо, ошо бири биздин жазуу. Жана жазуу, маселе ошо жазуу кимдики? Эми ошону талдайлы. Ушу кол жазманы ал кезде Фрунзе деп аталган шаарга барат дагы СССР Илимдер Академиясынын филиалына тапшырат. Кайсы жыл? 43. 1943. Айтат, бул мына айтпай эле мен окуп эле берейинчи. Текстти.
Вслед за крупными авторитетами, академиком Радловым и профессором Томпсоном, я не имею никаких причин не считать эти енисейские памятники, принадлежащими кыргызам. В 1943 году я был во Фрунзе и в Институте языка, литературы и истории кыргызского филиала Академии наук СССР. Во время беседы об этих памятниках я был очень удивлен, что встретил возражения со стороны многих членов института в отношении своих высказываний о принадлежности енисейских памятников кыргызам. Оказывается, в этом вопросе мои противники слишком доверяли профессору Юдахину и доценту Батманову, ссылаясь при этом на их печатные высказывания по этому вопросу. Деп анан жиріктеп айтылып кетекте жазат, мен сіздерге қысқасын айтайын кыргызчасы. 43-ші жылы алып береді айтады. Ең бірінші бұл жазуының қотармасын тап анықтап жазуысы мындай екен деп Томпсон болған, анан Радлов болған. Бұлар жазып, бір қанша тексті қотарып, керемет екен, мындайды түшіндіреді екен, бұл құмыш екен деп айтқанда, анан ошол кезде бұл жазу қайсы елге таандык екені анық белгілүү болбогондуктан, же болбосо жетиштүү далилдер жетишсиз болгондуктан, шарттуу түрдө буну Енисей анан Орхон жазуусу деп атайды деп. Илимде ошондой шарттуулук бар, условность. Мисалы, Орхон деген дарыянын боюнда таш жазуу эстелик табылды, Орхонская письменность. Енисей деген суунун боюнда таш эстеликтер табылды, аны Енисейская письменность деп коюлган. Анан ошол жазууну Юдахин менен Батманов айтып атат. Бул учурда, Томпсон менен Радловдун учурунда, бул жазуу кайсы элге анык экенин белгилүү болгон далилдер жетишсиз болгон үчүн шарттуу түрдө Енисей Орхон деп колдоно берели деген жазуу бар. Булар ошол чекте чыкпаган. Маалов айтып атат, мен булардын эмгегинен сырткарыдагы өзүм бир топ эмгектерди изилдеп, толуктап, көп тексттерди чечмелеп, могу китепте ошол тексттер бар, чечмелеп. Анан айтып атат, текст өзү сайрап атат бул кыргыздын жазуусу. Мына кыргыздын жазуусу деп илимий эмгегин монографиясын алып келет, айтат, резенцияны жазып алат, китеп кылып чыгарат. Биздикилер баштады ошо. Түрктөрдүн жазуусу деген аталыш менен китеп чыгып кетти. Ошондон ушу күнгө чейин бул китеп түрктөрдүн жазуусу деп аталат. Кыргыздык эмес. Бирок ушул китепте жанагы сөз дагы эле бар. Кол жазмасы деле бар. Биздин Илдер академиясында сакталып турган экен. Аны табылды. Бүгүн алчык окуучулар окугула, кенен жазылып турат. Маалов айтып атат, эң кызыгы бир дагы түрколог бул жазуу түрктүкү деп айта албайт. Суроо, эмне үчүн? Жазууда жазылып калган да. Дагы ал жетишсиз. Мисалы, көк түрктөрдө ушул жазууну пайдаланган. Барсбекти өлтүрдүк, Меттик деп, Күлтегин дагы, Капаган дагы, интерес бар жазууда. Эмне үчүн бул бир да түрколог бул жазуу түрктөрдүкү эмес деп айта албайт. Жок, түрктөр жашаган. Орхон деген таза түрктөрдүн мекени. Кыргыздар жөнүндө жазылган. Түрктөр деле жазган. Кыргыздар да жазган, бирок түрктөр да бар. Логика бар да, мен жана айттым жандырман, азыр логиканын негизинде таап алабыз. Эмне үчүн дегенде, себеби бул жазуу 5-кылымдан баштап 10-кылымга чейин кенен пайдаланган. Эмне үчүн түрктөрдүкү боло албайт билесиңер? Себеби түрк этноними 6-кылымда пайда болгон. Мындай да, 6-кылымда пайда болгон түрк эли 5-кылымда кенен пайдаланып аткан жазууну биз жараттык дей алабы? Бир кылым мурун болгон. Логика сыйбайт. Түрктөр ага чейин түрк жок. 5-кылым биздин doğru эмес, биздин заманга чейин 201-жылы мамлекет курулуп атпайбы кыргыздар? Эмне үчүн биздин окуучулар ушуну 6-кылымда Бул буга жооп деле бар, мен айтпай коеюнчу. Бирок илим бар. Илимий эмгектер жакталды. Ошол атластын тизмегинде 700дөн ашык таш жазуулар бар экен. 700дөн ашык. Ошонун 400дөн ашыгы кыргызга калды. 300га жакыны көк түрктөрдүкү, түргөчтөрдүкү, анан уйгурлар. 400дөн көбү кыргыздар. Ушул жагынан да караганда бул кыргыздар кенен пайдаланган деген сөз да. Эми аны менен чектелбейбиз, мен силерге бир кызык нерсе айтам. Могу билесиңер ким бул? Алтын ага. Алып кетпейли бул казактар. Жабай, шашпаңыз, мындай деп Бул 1980-жылы Совет Союзунун доорунда
азыркы Казакстандын аймагында, Алматынын тегерегинде, 30-40 чакырымдын тегерегинде Ысык деген жерден табылган. Мындай биз үчүн түшүнүктүү болуш үчүн Чолпонто менен Алматынын ортосунда тоо бөлүп турат. Жок, Алматыдан, Алтай эмес, Алматыдан. Ысык көл менен Чолпонто менен Алматынын ортосунда. Бир тоо бөлүп турат, биз эмеспи? Алатоо деп коебуз. Биз тарабы Кыргызстан тарабы, аны Күнгөй Алатоо дейбиз. Аркы бети Казакстан бети, аны Тескей Алатоо. Мына ошо Тескей жак бетинде азыркы менен такыр Казактын аймагында болуп калды. Ошол жерде Дөгөн Бүрзөдө археологдор казып отуруп ушуну табат. Bunun altın adam деп аталган себеби кийиминде 1 килограмм алтын, казачылык алтын, ошол сакталган экен. Эми бул жөнүндө сөз кылбай калып, мага материалдер мол нерсе. Бул адамдын жанында мондай бир жаш көрүнүп атат, күмүштөн жасалган чөйчөк табылган. Окуучулар айтат да, демек бул ошол жазуу бериле дейт. Окшош. Болгону мезгили бөлөк, анан башка маданиятта. Бул түрктөрдүн доо тиги сакталган. Анан буну иштеп чыккан окумушту Азербайжандык Заур Гасанов деген окумушту. Мына в оригинале записано следующим образом. Байыркы тилде. 4 был күз сиңлии ир, 300 ек андай ичирди. Вариант прочтения ученого Заура Гасанова из Академии наук Азербайджана. 4 углов или сторон света, 4 углов племена сынлы воспевают, 3 сотни оплакивающих клятву. Кыскасы, мол эки сап сөздөр мындай жазылып турат. Сыңгылы же уруу же адам экенин түшүнсөз, кыскасы сыңгылы уруусунун өкүлдөрү же бир уруунун өкүлдөрү сыңгылыга келип даңазалап атат дейт. Балким кошо табып, жоктоп атат, даңазалап атат. Анан 300 адам дейт, 300 өкүлүп бийлеп, анан ант ичет. Ант ичүү деген сөз маселеге түшүнүп берет. Азыркы учурда бизде касам ичүү деген иш. Бүт окумуштуулардын баары көчмөн маданият биз деген окумуштуулар айтат. Баардык көчмөндөрдү, бир эле кыргыз эмес, бүт көчмөндөрдү, хундардан баштап, ошол эле сактардын ордунда, андан кийин усундарда, бери көздөй келгенде кыргыз, түргөш, көктүрк, монголдор, осмондор, кыскасы бүт көчмөндөрдү бир салт бар болчу. Эгерде кол башчы, баатыр же падыша киши болду болуп өлсө, киши болду деген бул кезде бирөө өлтүрсө, анда анын жакындары атайын чогулуп келип, ошол кишини акыркы сапарда узатаарда жерге коюп экти. Касам ичүү дейт. Бир идишке жакындары колдорунан кан агызып, тамчылап, бир идишке ошол канды толтуруп, анан ант берип, ошол өлгөн адам үчүн өч алабыз. Анан өч албасак, арканан кошуп кетебиз деп туруп, ошентип ант берип туруп, анан ошол канды баары ичип, тең бөлүшүп ичкен дагы идишти кошуп көмгөп, ошол сүйөк менен ошол көмүшкөн экен. Ошол салт бар болчу, баарына белгилүү. Биздин Манаста да, фольклордо, башка дастандарда, башка элдерде да бар. Маселе бул кыргыздык эмес, бул көчмөндөр. Ошол салт кандай болсо, ошол эки сап сөздөр жазылып атат. Жок келип. Анан мен бул маалыматты мен 10 жыл мурда интернеттен таап окуп, аябай өзүмө белгилеп таңкалып таштап жүрмөн. Жакшы экен. Анан былтыр тагдыр буйруп мен Азербайжанга барып калсам, бакырда ушул кишинин кезиги тааныштым, атайын. Оңдон солго болчу. Жазуу эрежеси ушундай. Бияктан мындай окушат. Арабтар биз сыяктуу болсо керек. Биз ал сыяктуу болот. Мейли тамаша. Кыскасы ошондой оңдон солго. Анан бир-эки жазуу бар, солдон оңго жазылган. Бирок алар айтат, бул адаттан тыш, бул эми бир, эки, үч эле жазуу бар. Экөө, бирөө талыста, бирөө дагы жакта салган, солдон оңго. Бирок көпчүлүгү оңдон солго жазылган. Анан салтты окумага салып эле баары ушундай окуп беришкен да, анан текст мазмуну ар кандай болуп, ар кандай болжолдордун негизинде бири-бирине туура келбейтин тексттер, анан мындай бир ажарын же болбосо мен маңызын ачпаган кыргыз, хун, даже сактарда деле бар. Ар бир элдин өзүнүн эл тамгасы болгон. Эл эмес, андан сырткары уруу тамгалары да болгон. Уруунун тамгалары асабадан баштап, асаба желегине коюлган, курал жарактарга, кийим-кечекке, анан көп учурда малга да басылган эл тамгалары. Кайсы уруунун экени. Бул көчмөндөргө таандык. Анан бир элдин тамгасы экинчи эл баспайт, бири-биринен айырмалат. Уруулардыкы да айырмалат. Анан
Мен муну көрүп эле дагы түшүндүм эмне экенин. Анан залдан сураганда мен ал окумушту биле берсем, ал билбейм дейт. Мен эми алып жүргөм билбейм. Мен Азербайджан, бул тек жакта. Силер жакта калды. Мен ага айткан жокмун, башкалар айтты. Макул деп тиң бойдумда анан. А сен билбейсиң бу эмне? Кайсы урун? Мон эсеп калгачы, мон көрдүңүзбү мындай? Жапкан мындай галочка, Lexus окшош, бирок мындай. Ишил галочка. Ушул бетине эсеп калган, бул бетке бүгүнкү күнгө чейин байыркы доорда Кыргыздын 40 уруусунун эң таңдаларынын бири. Кайсы урунду тапканчы? Мына сол жакта турбайбы? Жок, окубайсың ага. Найман эмес. Қан. Басыз. Саяк. Тура басыз, мынакей. Мынакей. Биягынан тигинен турат. Могу тамга бул жерде жатат. Көрдүңүзбү? А тиги жерде турат тигинен. Тамгалар тигинен жантыгынан аргандай колдоно берген. Бул басыз турган. Бул уже генетика. Бул эч ким ойлоп таба албайт, эч ким алдай албайт. Анан булар айтып атат, мына IP1456 муну көрдүңүзбү? R деген азыр бул кыскартылган, R деген бул R гаплогруппасы, R1A1. Анан сниптери бар. Толтура Z93-94 деп туруп тиңде мындай. Анан YP, IP1456 деген маркировка бул ушул адам. Бүгүн кимде чыкса, ошонун урпагы деген сөз. Анан азыркы күндө бул палеогенетика аябай өнүгүп атат дагы 18 илимий институттар бириккен чоң долбоор бар. 18 мамлекет. Бул албетте АКШ, Канада, бер жакта Франция, Англия, Британия, Франция, анан Германия бар, Европа, Россия бар бул жакта, Кытай, Индия, сөзсүз түрдө анан дагы кайсы мамлекеттер бар, 18 мамлекет бириккен чоң илимий долбоор бар. World Trade Board, мировой древо деген сөз. Адам затынын тамырын, тарыхын издейбиз генетика аркылуу дейт. Ошентип издеп бүгүн көп улуттар өздөрүнүн канын тапшырып аныктап атышат. Кыргыздар да тапшырган. Анан ошол долбоордун өкүлү катары Кыргызстандын өкүлү Кубан Чороев деген жаш тарыхчы жигит бар. Ошол аралашып. Борбордук Азиянын өкүлү Жаксылык Сабитов деген казак жигит. Кыргызстанга да бир нече ирет келген, интернетте издесеңер чыгат, айтып жүрөт. Анан ошолордун маалыматына таянганда мына мындай бир таблица бар. Бул таблица бүгүнкү кыргыздардын кан тапшырылган. Кыргыздар бул маркерлер, бул коддор, бул аты жөндөр болуш керек. YP1456, R1A1, Z93-94 мына бул маркер. Кыскасы бул YP1456 деген снип бул билимде азыр шарттуу түрдө муну кыргыз бутагы деп атап калышты. Себеби бүгүнкү тирүү кыргыздардан бөлөк эч кимде мындай снип чыкпайт. А байыркылардан чыгып атат. Жанагы алтын адам ушул болгон, бүгүн ошонун урпагы биз кыргыздарбыз. Бирок баардык кыргыздар эмес, кыргыздардын ошол анализ тапшырган кыргыздардын выборга кылып, ошонун 65% ушу канды берип атат. Жарымынан көп басымдуулук каныбыз биздики ушундай чыгат. Демек биздин түпкү бабабыз. Муну эч ким тана албайт. Муну ДНК анализ аркылуу илим өзү далилдеп атат да, бул биздин бабабыз. Демек каныбыз сүйлөп атат бул кыргызды. Жазуу өзү кыргыздын көчмөдүн салтын айтып атат, бирок жазууда кыргыздын тамгасы турат. Кыргыздыкы. Аймагы азыркы Кыргызстан эми Казакстан, Кыргызстан бир эле жерде. Баарына төп келип атат. Анан эң негизгиси акыркы логика. Мамлекеттүүлүгүнүн жоюлушу менен башталат. Биздин дорго чейинки 5-кылым могу сактар. Как раз ошол мезгилге туура келет. Демек ошондон бери мамлекет болуп келген, санахундар басып алды. Ошол кезде деле бизде бул жазуу колдонулганы, бул далилдеп атат. Жанагы ичиште жазып атпайбы? Биздин кыргыздын бабаларыбыздын сөөлүдө, көрүстөнүндө ошо көмүлгөн күмүш чечөндө жазуу турат. Демек биз буга чейин мамлекет курганбыз, окумуштууларда Гамбулдардын мамлекети туурасында маалымат жок койсо, ошон үчүн алар айтат. Жөн Кытайлар бул Кытайдын хроникасында мода басып алды, хундар басып алды деген маалыматка таянып эле айтабыз, шарттуу түрдө Кыргыздын мамлекети болгон. Бирок мамлекеттүүлүк тууралуу маалымат жок. А эми бул жаңы маалыматтар ачыкталат. Эгерде мамлекет болсо да жазууда болуш керек эле да, эми жазуусунда чыгып атат. Болгон экен. Анан ошол эле жазуу 1000 жылдан кийин кайра Енисей доордо кайра өкүм сүрүп атат. Кыргыздыкы бул өкүм сүрүп атат, ал убакта анан түрктөр да, түргөчтөр, анан уйгурлар баары ошону колдонуп кетип атат. Ошондо да кайра кыргыз өзөгүндө жатат. Эми жыйынтыктап атканда жанагы кыргыз тил кандай тил дегенде жазуу жараткан тил. Экинчиден Касымамбетов
айтып атат Сүйүнбек Касмамбетов, мурунку мамгач. Кыргыз тили тил жаратуучу тил дегенди мен башында түшүнбөй калгам. Ал эмне деген сөз? Бул кыргыз тили азыркы күндө биз түрк тобуна киребиз. Түрк тобунда 40ка жакын улут элдер азыр бир окшош тилде сүйлөшөбүз. Мисалы, кыргыз, ошол эле Азербайжан, түрк оғуздар, ар жакта гагаузтардын бери жүрүп отуруп, анан кумыгы бар, дагы ногойлор бар Кавказда, анын бери жүргөндө башкырт, татар деп жүрүп отуруп, анан казак, түркмен, өзбек, кыргыз деп жүрүп отуруп, ар жака чейин Алтай, Шор, Хакас деп 40ка жакын элдер тилибиз окшош. Тил окумуштуулары тил боюнча окумуштуулар айтып атат, биз бир топтобуз. Түрк тобубуз. Бирок эң кызыгы, ушул 40 тилдин ичинен жападан кыргыз тили, жападан жалгыз кыргыз тили бир чоң өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Бул үндөштүк мыйзамын сактап келет. Сингармонизм. Башка түрк элдери байыркы тамырында сингармонизм бар болчу, бирок кийинки учурда аны карбагай калды. Мисалы, казак менен өзбек тилинде сингармонизм иштебейт. Сингармонизм эмне дегенде жөнөкөй элдерге түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул сөздүн уңгусуна мүчө жалгашканда, уңгусунун үндүү кылышына мүчөсү ошол үндүгө жалгашат. Сингармония мындай үндөшүп кетет. Мисалы, китеп деген сөз болсо, уңгусунда китеп да, көптүк мүчөсүндө биз китеп тер дейбиз. Китеп е менен бүт атабы, мүчөсү да е менен уланат. Китеп тер. Китеп тер рийимде мындай. И үндөшөт да, ичке үндүлөр. Мисалы, башка улуттар китеп тар деп коюшат. Китеп ар дейт. Ал А менен Е жалашпайт. Себеби А деген жоң үндүү, Е деген ичке үндүү. Ушул сингармонизм кыргызда гана иштейт, башка тилдерде иштейт. Анан окумуштуулар айткан боюнча, түрк тобунда 40 тил 40 таамга бөлүнгөн. Биздин доордун башталышынан башталат дейт. Биринчи кылымдан башталат. Себеби ошол этностор бүгүнкү күндө 40 этнос деп аталган түрк тилдүүлөр. Биздин доорундан бери гана этнос болуп калган. Ага чейин жок. Түрктөр мисалы көк түрктөр 5-чи кылым. Андан бердилер, андан арылар бар, бирок биздин доордон ары жагын кетпейт. А биздин тамырыбыз ага чейин мамлекет болуп атпайбыз, жазуубуз менен. Демек биздин тилден өзөгүнөн мындай бутактап кетип атат. Анан сингармонизмдин сакталбай калышы, демек өзөгүнөн тарап бутактап башка тилдердин таасири менен диалектикалык формага ээ болуп туруп, тил өзгөрө берет. Анан өзүнчө тил болуп калат. А биз баштан бери бүгүнгө чейин сингармонизмди сактап келатабыз. Бул көрөңгө, уюткулук бар деген сөз. Анан ошол баштапкы мыйзамды бузбай келатабыз. Маловдун бул жазуу кыргыздык экенин далили ал мынтип айтып атат. Бул жазууда сингармонизмди сактай турган эреже турат. Ушуну бүгүнкү 20-кылымда деп алып келип согуштун эзлеп. Кыргыз тилинде гана бар бул нерсе. Башка тилдерде жок. Ошон үчүн бул жазуу кыргыздык деп далилдейт. Мына биз жазуу жараткан тил биздин тилибиз. Биздин тилибиз тил жараткан тил. Биздин өзүнөн бутактап кетип атат. Биздин жазуу мамлекеттик тил макамына жеткен. Бүгүнкү күндө дүйнө эли эсептеше турган тил болуп атат. Эмне деген тилдин ээсибиз биз. Эмне деген керемет, эмне деген байлык. Анан ошондуктан мындан ары биз катыктуу улай алабыз. Жокпу? Бул ар бирибиздин мойнубуздагы өткөн миңдеген жылдар бою ушул жолду улап келаткан кыргыз бабаларыбыздын бизге мурастап берген чоң аманат жүгү. Өтөрүп кете алабызбы? Жокпу? Биз гана милдеттенбиз. Аны ар кимиз өзүбүз чечип бизге керектүү маалымат бердиңиз. Тилибиздин тарыхы, тилибиздин бүгүнкү абалы, мен элчиликтин өкүлү катары Россия делегесинде эле биздин Россиянын федерациясына көп улуттар бар да, биздин тууган улуттар. Ошол улуттардын иш-чарасына барып калам. Өзүнүн тилин, анан улуттук кийимдерин айтып, анан алар кечек эле тарыхта. А мен алардын арасында ушундай дердейип отурам да. Мен канчалык тарыхты билбесем дагы, бирок биз ушундай бай эл экенбиз, ушундай тилибиз бар экенин дайыма сыймыктануу менен. Анан ошондой маселеге келгенде биздин
системада болгон Россиялык биздин өнөктөштөр деле унчукпай калат да. Ушул жагынан абдан сыймыктанып алып жүрсөк болот деген дагы чакырып спираль окумага Узакка чыгып кетип окшойт, бирок баягы айткан сөз бар го, ырдайм деп келгенсиң. Ушунча келип анан жарыса чыгып кетип калсам өзүмө кечирбесин. Убактыңыздарды угдадым, бирок кеткенде Минс Карапаевич, рұқсат берсеңіз, атай Москваға келіп атасыз. Россия дүниеде ұлы держава. Россияның ең белгілі madani, тарихи инсандары бар. Өзінің ошо инсанын башкага алмаштыргысы өздөрү бир. Бул инсандар Александр Сергеевич Пушкин деген. Ошо Александр Сергеевич Пушкиндин рукописин Тышкы иштер министрлигинде атайын КФПДК деген бар, Крылья Писаревич деген сыяктуу. Ошолор былтыр ушундай бир оригиналдуу, эксклюзивдүү нерсени басмага алып чыгышкан, ошону сизге тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Бул белгилүү. Орус тилинде өнүктүргөн. Өнүктүргөн эмес, сактап калган. Бүгүнкү күнү Дайындын сөздүгүндө 200 миң сөз бар, орус сөзүндө. Дайындын сөз. Бирок 200 миң сөздүн 24 миңи 24 деп болгон 24 миңи бул нукра славян сөздөр. Ошо 24 миңдин 22 миңи Пушкин чыгармачылыгында. 2 сөз менен калып дегиңиздерди айтып калыңыздар, ким кааласа. Бир суроо берсем болот. Мен сазатпайчы. Орус тили өнүккөн да, мисалы биз 100% өнүккөн деп айтса болот. Ошондой эле кыргыз тил мындай ошо шкала менен алганда канчалык деңгээлде өнүккөн да? Азыр тилдин өнүгүшүнө шарттар көрүлүп атат. Мен азыр убакыттын ченели болгондугуна байланыштуу баарын көрсөтө албайм, бирок ойдек айтып көрөйм. Буга чейинки азыр тилдин акыбалы кандай деңгээл макамына ээ экенин айттым. Маселе ошону толук кандуу колдонуу бизден. Азыр быйыл Кыргыздын мыйзам талаасында бир чоң өзгөрүү болду. Biz 19 мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүү боюнча мыйзам долбоорун 2 топтогун даярдап жогорку кеңештен өткөрүп президент кол койду. 19 мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Тил жаатында бардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, бардык мамлекеттик мекемелер, мамлекеттик кызмат деп эсептелбеген, бирок мамлекеттик тийиштүү мекемелерде бүт бардык иштер мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Биринчиден, экинчиден буга чейин бир жок ченемди киргиздик. Мурда административдик кодекс деп аталчу, азыр укук бузуулар кодекс деп аталат. Бул эмне деген кодекс? Бул кандай мыйзамдар бар болсо Кыргыз Республикасында, ошол мыйзамдар эгерде бузулса же аткарылбаса, ошолорго чара көрүү механизмдери катталган кодекс. Ушул жылга чейин бул кодексте бардык мыйзамдарды эгер эрежелер бузулса ага чара көрүү механизмдери көрүлгөн, тил мыйзамына чара жок болчу. Ошон үчүн мамлекеттик тил мыйзамы канча жылдан бери бар болуп, бирок бузулуп келген, ага карата чара көрүү механизми болгон эмес, биз ошону киргиздик, эми көрүлөт. Быйылдан баштап милдеттүү түрдө мамлекеттик тилдин колдонулушун, пайдаланышын камсыздоо ар бир мамлекеттик муниципалдык органдарда президенттен баштап жөнөкөй айыл өкмөткө чейин камсыздалды. Ал боюнча тиешелүү чаралар көрүлдү. Бирок биз бир гана тыюу камчы менен эмес, биз дагы экинчи жагын да ойлоп атабыз. Азыркы замандын талабы бул санарип. Doğru. Биз азыр кыргыз тилибизди санариптештирүү жаатында, анан жасалма интеллект жаатында дагы толук кандуулукка жеткирели деп аракет кылып атабыз. Азыр бизде быйыл мына июнда айтил деген платформа чыкты. Кыргыздын жасалма интеллектинин жардамы менен 6 программа камсыздоодо. Кыскасы үндү текстке айланткан, текстти үнгө котормо кызматы, анан жанагы чат сыяктуу суроо берсең жооп бере турган бар видео котормосунан бери камсыздалды. Эми толук кандуулукка жеткириш үчүн биздин маалымат дата сайенс маалымат базасын түзүш керек, электрондук. Ошол боюнча азыр улуттук тил корпусу башталды быйыл. Мына азыркы 1 ай болду уже. Президент атайын каражат бөлүп, биз ошону суранып, мындай кылыш керек, заман талабы ушундай болуп атат. Президент колдоп, бизге каражат берип, ошол иштер башталды. Эгерде биз тил корпусубузду камсыздасак, анда биздин санарип айдыңында жасалма интеллекттин жардамы менен кыргыз тили толук кандуу башка тилдер менен тең тайгаша алат. Мен Бегалиева Жанылхан, Москвадагы Сарыөзек школунун өкүлү, ошондой эле Ак Талаадай чармачылык мекемесинин мүчөсүмүн.
ыраазычылык алган билимиңизден алган тажрыйбаңыз менен аябай көп маалыматтарды жеткирдиңиздер. Калканыбызга дагы аябай чоң рахмат. Ушунчалык чыдам кайрык менен, чеберчилик менен жакшы иштерди көрсөтүп атасыздар. Негизинен кыргызча айтканда султан сөөгүн кордобойт деп бат-баттан келип жакшы маалыматтарды берип турасыздар. Сиздер ушул мамлекеттик тил боюнча мыйзамды кабыл алып жатып атканда биз Москвадагы мамлекеттик кызмат бөлүмдөрүндө биздин бардык жарандарыбыз, балдарыбызды мектепке киргизет элек деп барган жарандардын баары бири биздин дагы ата-энелеринин жарандык күбөлүгү, балдарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө, ата-энелеринин аттарынын туура эмес жазылышы, ата-энесинин аттарынын туура жазылса дагы алардын атасы, энеси, баласы деген астындагы көрсөткүч сандардын жазылбай калгандыгы, ошондой эле балдардын туулган жериндеги аттардын, жер суулардын аталыштарынын туура эместиги биздин жарандарды аябай убара кылды. Мисалы үчүн атасы Талайбек деп эле жазылып турат, баласы Талайбек уулу деп жазылып турат. Мамлекеттик кызмат бөлүмдөрү барып жаздырып келгиле дейт. Эми кандай болот? Алар барып жаздырабыз деп атат дагы баласына ошондой кылып жаздырып келди. Кыргыз тилиндеги жазуу эрежелерин одоно бузуп ушул күнгө чейин өкүм сүрүп келген, дагы эле кайталанды, дагы эле барып жиберди. Эң башкысы Баткендик келин күйөөсү менен турду эле 10 жыл мурун баласына күбөлүк алган, ал күбөлүк толугу менен кыргыз тилинде жазылган. Ал жерде чүйдүн жаш ортосундай болуп, родители, ата-энеси деген жазуу жок, ата-энеси 10 жыл мурун кыргызча толугу менен жазылган. 7 өгүздүк бала келинчеги менен турду эле, аныкы дагы ошондой эле Д-Жетоузского района деп жазылып турат. Мунун баары ондого мажбур болуш керек болчу да. Буга мыйзам кабыл алыныш керек болчу. Мен Жетөөгүзгө звонить еттим ошол жерден, Баткенге звонить еттим. Баткенге звонить эткен себебим, родители деген сөздү кошуласыңар күбөлүккө десем, орусчаны өзүң жаза бер деп өчүрүп койду. Жетөөгүзгө звонить этсем, сакталуучу жайларда 50-60 жыл мурун кандай сакталсын деп китептерде калса, ошол бойдон жазып атабыз эже, бизде мыйзам жок деди. А силер ушул маалда жогорку кеңеште долбоорду талкуулап аткансыздар. Жазуу эрежеси тагыра жазылган болгону биз ошол расмий тилде колдонгон ыкманы биздин ошол мамлекеттик кызматкерлер көндүм катары кабыл алгандагы өздөрүнүн эркине жараша кыргызча жазууга өтө албайт. Бирок мыйзамда турат 23-жылы кабылган мамлекеттик тилде мыйзам, ономастика маселеси. Адам аттарынан баштап жер суу аталыштарынын баары ономастика комиссияда бекитилген тартипте гана жүргүзүлөт деген маселе бар. Ошол жаатта азыр иш жүрүп атат. Бирок эгерде мындан ары мыйзам бузуулар болсо, ошолорго чара көрүү эми башталат. Мына ушул августта кол коюлду, сентябрда биз азыр комиссия түзүп ошол Эшиңиздер менен урматтуу мекендештер, мына жанагы Гүлбарчын айым айткандай, абдан тилди сүйгөн, чыдамдуу гана жарандар калыптырбыз, дал толтура эле азыр карасам жарым эле. Бирок биринчиден сизге жалпы Москвадагы мекендештердин атынан убакытыңызды бөлүп чакырууну четке какпай келип 2 күндөн бери ушунчалык баа жеткис тажрыйбаңыз кыргыз тили жөнүндөгү бизге берген маалыматыңыз үчүн мен жалпы мекендештердин атынан, өзүмдүн атымдан, ушул Москвадагы чыгармачыл чөйрөнүн атынан ыраазычылык билдиргим келет. Атайын издеп барып дагы сизге жолуга албайбыз. Жолуккан күнү дагы мындай форматта маалымат ала албайбыз. Кыргыз тили мына тагдырдын тамашасы экен, мигрант болуп келсем дагы ушул жерде кыргыз тилинен орусчадан кыргызчага котормочу болуп иштейм бир компанияда. Ошол мугалимибиз күчтүү үчүн, ата-энелерибиздин тарбиясы күчтүү үчүн ошол тилимдин аркасы менен өзүмдүн ордумду таап мекендештердин арасында колдон келген үлгүлүү ишти аткарууга аракеттенип жүрөбүз. Бар болуңуз. Кече ВДНХдагы иш-чарада дагы ушунчалык өзгөчө ошол жердеги орус улутундагы башка улуттагы келген өкүлдөрдү суктандырып, ушул эле бүгүнкү берген маалыматтын башкачараак деңгээлде, башкачараак багытта кыргыз тили байыркы тил деп туруп
эки тилде мамлекеттик эл аралык деңгээлде маалымат бергенине мына БДИМХанын директору өзү суктанды. Ар бир кыргыз сүйлөгөндө орусчадагы, кыргызчадагы конокторго байланыштуу эки тилде эркин ыраазычылыгын билдиргени үчүн кыргыздардын билимине деп башын ийип таазим этишти. Улуу Орус элинин ошол жерде көрүнүктүү калкы. Анан мына сизден алган бул билим биздин мойнубузга жүк болуп илинди. Мен өзүм ушунчалык жоопкерчиликти мойнума илип алып отурам. Кудай буйруса, ушул тилибиздин байыркы тарыхы, жаралышы, Кыргыз хандыгынын жана мамлекетинин 4 жолу жок болуп кайра түзүлүшү дегенди мен өзүм билчү эмесмин. Муну эми мен келечек муунга балдарыбызга, неберелерибизге айта жүрүшүбүз абзел деген. Сиз менен келгендеги жолугушуудагы ушул учурдагы сиздин бизге өткөрүп берген баа жеткис эмгегиңиз биздин ар бирибиздин мойнубузга жүк болуп илинди деп мен ойлойм. Ошону эми андан ары жайылтып байыркы кыргыз тили экендигин суктануу менен, анан казак эли иш чарага чакырса да тантырап орусча, казакча сүйлөбөй өзүбүздүн кыргыз тилинде сүйлөп каласаң түшүнүп ал деген нерсени карманышыбыз керек экенин мен азыр түшүнүп атам. Керекти түшүнүп алышат. Анан бар сизде мекени сүйгөн улутун баалаган кыргыздын тарыхын аздектеген муунга жайылткан инсандарыбыз бар экен. Колубуз, учубуз кур эмес экен, сыймыктанабыз. Сиздин артаңызда күчтүү команда бар экенин билебиз. Уюштурган сизди чакырган инсандарга жана бүгүн ушундай жакшынакай аянтча түзүп берген биздин Кыргыз Республикасынын элчилигине, кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Бизде сиз кетип каласыз эртең. Мен булар менен иштейм. Анан кийин көздү кызартып турган эчекелер бар, агайлар бар. Дамирежан Күлпалида. Сроги эмес, только тилек, калуу тилек, Назиреже келип. Только кыска. Агай, сизге чоң рахмат. Мен сизге айтар элем, сиз Москвага кут алып келдиңиз, кыргыздын кутун алып келдиңиз. Азыр ушунча эл сизге абдан ыраазы болуп турат. Ушунча бир сааттын ичинде бир күндү 4 күнгө өткөзүп бизге ушунчалык чоң жакшы маалымат бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Сизге бир сунуш. Мен сизди мурда Фейсбуктан көрүп турам. Для русскоязычных кыргызов вы читали лекции. Азыр ошону сиз бүт өлкө көрө турган кылып койсоңуз, арзыбаган акча болчу 300 сом рубльдан эле биз ошону төлөп угат элек. Мен сизден ушуну көптөн көп суранам. Себеби биз бул жака келгенибизге көп болду. Мен боз үй тигип иш алып барганга 15-жылдан бери иштеп атам. 20-жылдан бери боз үй тигип ар кайсы жерде көчүп жүрдүм. Элчиликтин жардамы менен мага университет мировых цивилизациядан аудитория алып беришип, мен ошол жерде сиз айткан маалыматтардын көпчүлүгүн мен ошол жерден көрдүм. Себеби алар илет болчу. Студенттерине эң чоң аудиториясы беришкен. Ошон үчүн мен сизге чоң ыраазычылыгымды айтып, ошол сунушумду ишке ашырышыңызды суранам. Себеби көрдүңүзбү, баардыгыбыз суусап турабыз. Биз азыр курсагыбыз ток. Баардык жагынан, бирок руханий азыктан биз жардыбыз. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Мне очень интересно. Я хочу, знаете, пожелать вам, поскольку вы решающее звено в нашем государстве. Сегодня есть угроза кыргызскому языку и государству, нашему составу Китая. Я это говорю не голословно, я была в прошлом году по допуску в командировке. Сегодня Китай бесплатно ремонтирует, оснащает оборудование все наши вузы, образовательную систему. И одним из главных условий является внедрение изучения китайского языка. Вот мне кажется, нужно уже сейчас задуматься и на законодательном уровне принять какие-то меры противодействия. Потому что экспансия Китая, это, как говорится, одна из великих угроз. Спасибо большое.
Спасибо вам огромное. Процветания вам, ишиңизге ийгилик. Мен ойлоймун, бүгүн не то, что чук бердиңиз бизге, биз деген кыргыз тилине мына эки профессор турабыз. Москвада мен Московский государственный университетте сабак берем. Эми гидравликаны кыргыз тилиге которгонго мамлекетибизге жардам беребиз. Вы знаете, я более хитрая, чем все остальные. Пустила профессора Назиру вперед, чтобы она говорила на русском языке, потому что господин Мураталиев считает меня не киргизом. Я вынуждена говорить на великом русском языке. Прошу прощения. Господина Мураталиева я знаю по Фейсбуку и являюсь его основным оппонентом. Профессор Алиева. Читаю 4 лекции по языку, по цивилизационной теории. Вы знаете, что я философ. Хочу сказать, что терминология по философии и по философии языка тоже уже установлена. Работаю я в Гуанчжоу, как вам известно, в Самарканде работаю. Вот только сегодня подписала РУДН контракт. То есть мы стараемся показать себя. Вопрос, связанный с языком, это не сегодняшний вопрос. Он великолепно стоит давно, он проблематичный, но сейчас у нас выросло такое понимание, как самоидентичность, правда? А самоидентичность требует знания языка. Раз самоидентичность появилась, у нас появляется национальное достоинство, национальное сознание и так далее. Но возвращаясь к персоне Мураталиева. Вы знаете, он очень уникально интерпретирует киргизский язык. Вот то, что язык красивый, мы все знаем. Хоть я и не говорю на киргизском языке, я не виновата. Я говорю на русском языке с 2 лет. И дай Бог до конца жизни. Господин Мураталиев очень интерпретирует киргизский язык даже на страницах Фейсбука. Я с удовольствием читаю вас, читаю ваши статьи, читаю ваши эссе, как сегодняшнее. Это было не научный доклад, а эссе. И поэтому хочу сказать вам большое спасибо. Несмотря на то, что это эссе, то есть рассчитано на публику, которая теоретически не совсем копается в проблемах лингвистики, национальной политики и идеологии, да, господин Мураталиев поднимает дух кыргызов, правильно? Обратили внимание? Потому что в вопросе, что такое киргиз и что такое в вопросе кыргыз, одним из основных компонентов является дух, который идет от самого Манаса. Почему от самого Манаса? Потому что мы его знаем, у нас есть источники, мы знаем от Каралаева и так далее, Сагбаева и так далее, Сагбая Каралаева. Мы это знаем, поэтому я так говорю, что мы идем от Манаса. И вот именно то, что такой человек, как Мураталиев, господин Мураталиев, ходит среди простого народа, просвещает, делает все, чтобы у нас оставался дух свободного, вольного киргиза, это труд, большой, великий труд во имя собственного народа и собственной страны. Дай Бог, чтобы вы и далее такие эссе, это восторженные эссе во имя киргизского народа истории, чтобы мы могли вас еще лишний раз слышать. Спасибо вам большое. Денис Казакбаевич, биз башка жерде башка режиссер дагы ошо мына кут болсун, ушу кыргыз тилибизди ушу элибизге байытып өзүбүздүн дагы чыгармачылыгыбызда башка дүйнөгө дагы ушундай бир жакшынакай элдин бардыгына жаркырап жүрөбүз. Евразия алкагында дүйнөлүк элер алкагында дагы ушу керек болсо ушул жерлерде эң Москва шаарында ушу сиз бүгүнкү өткөргөнбүз ушундай бир кыска бир мини флешмоб болду го. Ошондой флешмобдорду дагы жаңылан эле орус тилинде өткөрбөй, ушуну кыргыз тилинде да өткөрүп атабыз. Мына Таңас
арызалап өзүбүздүн ошо кыргыз тил комиссиясы деп мына Кудай утпасын мындай өзүңүздөр берген, өзүңүздөр ушу сыйлап таккан ушундай эң жакшынакай сыйлыктарыбызды тагынып алып, ушу азыркы тиги Гүлбарчын айткандай, ар бир сөзүбүздө, ар бир ушу кыймылыбызда, ар бир кадамыбызда алга жылып атабыз. Кыргыз тили өнүгөт, сиздей мыктылар турган кезде, ушу колдон келишиңиздерчи бизди ушу кандай жагынан болбосун, китеп жагынан, ушу сиз азыр өзүңүздүн жанагы берүүлөрүңүздү эң жакшынакай чыгарып аткан Бишкекте, кыргыз жеринде 7 дубанды кыдырып, эмне деген сонун иштерди жасап атасыздар, тынбайсыздар. Мына ошол үчүн эле кыргыз тили өнүгөт, өсөт, балдарыбыз 2, 3, 4 тилде мына сүйлөп атышат. Неберелерибизди ушул жерде төрөлгөндөрдү дагы ошол кыргыз тилин үйрөтүп атабыз. Рахмат, сизге чоң рахмат. Сиз менен атайын барып кыргыз тил комиссиясына тааныштым эле. Мен атым Айгүл Жолдошбек, Рухбек Журналистика академиясынын жетекчисимин. Сизге кааларым чын ден соолук, узун өмүр. Бүгүн мына 4 саат бою эмне деген гана бизге жакшы маалыматтарды бердиңиз. Кыргыздын сиздей инсандары эч качан жоголбосун, бар болсун, өмүр бою бакыт, бөлөк. Чоң рахмат. Асирайым келип койсоңуз сизди эл жеринде, бардык дүйнө жеринде жаңылып жүрөсүң, биздин чакан орустардын олдук деп коет муну бренд ушуну салып кетиңиз. Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү иш-чарага катышкан бардык неберелерибизге абдан чоң рахмат.